Биздин дүйнөдө таң калыштуу инсандар чындыгында көп. Кээ бирлери туулгандан эле өзгөчө болсо, башкалары өзгөчө жашооду өздөрү тандап алышкан. Ишенүү кыйын, бирок 20 жылдан бери сууда жашаган аял бар. Же 65 жылдан бери бир да жолу жуунбаган инсан тууралуу уккансыздарбы? Ассаламу алейкум урматтуу достор. Сиздер менен Бек Шаймиров. Бүгүн Кыргызстан каналында өзгөчө жашоодо жашаган 10 инсан тууралуу кеп кылып, мындай жашоого баргандыгына эмне себеп болгондугун айтып берүүгө аракет кылабыз. Достор, бул видеого сөзсүз мага жакты белгисин коюп колдоп кетиңиздер. Сиздер үчүн оңой, биз үчүн мындан да сапаттуу видеолорду чыгарууга дем болот. Андыктан классыңыздарды аябай кое бериңиздер. Биз кээде жашообузга нааразы болуп, колумдан эч нерсе келбейт, жумуш жок же жумушубуз оор дейбиз. Бирок дүйнөдө жашоосуна наалыбай, эки колу жок болсо да өзүнүн цехинде усталык кылган инсан бар. Бул Эфиопия өлкөсүндө жашаган Исинтай Тишалаттуу инсан. Албетте достор, биз колубуз, бутубуз аман болуп туруп, жумушубуз оор деп же колумдан эч нерсе келбейт деп наалыганыбыз такыр туура эмес. Себеби биз дал ушул инсандан үлгү алсак болот. 20 жылдан бери сууда жашаган аялга да токтолуп кетели. Оба, бул нерсеге ишенүү кыйын, бирок бул факт. Индиянын Бенгалия штатында Патерони Гош аттуу аял 20 жылдан бери сууда жашаганга мажбур болуп келет. Эмне себептен бул аял сууда жүрүүгө мажбур болгон? Мунун баарына оору себепчи. Бул аял күндүн нурунда жүрө албагандыктан күн чыккандан баштап батканга чейин сууда жүрөт. Канчалык таң калыштуу болбосун, жада калса түшкү тамакты да суудан чыкпай туруп жейт. Күн батып, караңгы киргенде гана суудан чыгып үйүнө кирип, тиричилигин уланта берет. Кайрадан эле эртеси күн чыкканда кайра сууга түшөт. 20 жыл алдын бул аял тери оорусуна чалдыккан жана эмне кылаарын билген эмес. Күнгө чыкса оору күчөйгөн. Жыйынтыгында суу бул аялды оорудан сактай алган. Сууга түшкөндө аялдын териси сууп, ооруну басат. Бүгүнкү күндө Патерони Гош 65 жашта. Эң кызыгы, бул аял врачка кайрыла албайт. Себеби дарыланганга акчасы жок. Албетте кантип 20 жыл ичи сууда жүрүп башка ооруларды жуктуруп алган эмес деген суроо көптүн башыны катырып келет. Дүйнөдөгү эң кир инсандын аты Амухаджи. Жада калса Гиннес китебине да эң кир инсан деп кирген. Бүгүнкү күндө Амухаджи 85 жашта. Өтө таң калыштуу достор, бирок бул инсан 65 жылдан бери жуунбай келет. Жада калса бетини да жууган эмес. Амухаджи Иранда жашайт, бирок дареги жок. Мындай айтканда талаада жашап келет. Чындыгында бул инсанга караганда көчөдөгү селсаяктардын жашоо шарты да жакшы. Селсаяктар жок дегенде мөөнөтү өтө элек тамактарды жеп турат. Амухаджи болсо бир жума алдын өлүп калган жаныктардын этини да жей берет. Эмнеге бул инсан мындай жашоодо жашап келгендиги көпчүлүгүнө табышмак бойдон калууда. Амухаджинин өзүнүн айтуусу боюнча буга да оору себепчи. 20 жашында сууга түшкөн сайын ооруп кала бергендиктен сууга түшүүдөн толугу менен баш тарткан. Жыйынтыгы 85 жашка чейин эч бир ооруга чалдыкпай жашап келген. Бүгүнкү күндө бул инсан сууга түшүп жуунса 100% ооруп калаарына ишенип келет. Кийинки инсаныбыз Пол Александр. АКШнын Техас штатында басым камерасында жашап келет, же болбосо барокамерада жашап келет десек да болот. Бүгүнкү күндө бул инсан аппаратсыз бир күндө жашай албайт. Себеби бул аппарат анын жасалма өпкөсү. Ал басым камерасында бир суткада 16 саат жатат. Калган 8 саатында майыптардын коляскасында олтурат. Албетте бул инсандын жогорудагы айтылган адамдардан айырмасы өзүнүн каалоосу менен бул кадамга барган эмес. Айласы жоктон гана басым камерасында жатат. Бирок достор, көпчүлүгүбүз жашоого нааразы болуп, менде шарт жок деп айтып келебиз. Бул инсан барыңыздарга үлгү болсун. Жашоо шарты татаал болсо да, юрист окуусун аяктап, өз кесиби боюнча жумушка орношкон. Пол Александр мунун баарына 8 саат жетиштүү деп айтат. 20 жылдан бери канализацияда жашап келген киши. Колумбиялык Мария жана Михель Гарсиянын баш кошуп бирге жашап келгендигине 22 жыл болгон. Мындан 20 жыл алдын бул экөөсү үйсүз калган. Үй таппай көчөлөрдө жашап жүрүп, акыры иштелбеген канализацияга орношуп, экөөсү 20 жылдан бери дал ушундай шартта жашап келишет. Бирок өзүңүздөр көрүп тургандай, такыр шарты жок болгон жерде жашаса да, Гарсия жашоосуна нааразы эмес. Ал бактылуу экендигин, жумушу, аялы, үй бүлөсү бар экендигине шүгүр кылып келет.
Бул киши 40 жылдан бери колуну бийик көтөрүп жашап келет. Амар Пхарати Индия өлкөсүнөн болот. Мындан 40 жыл алдын өзүнүн сыйынган кудайыны ыраазы кылуу үчүн колуну бийик көтөрүп, өмүрүнүн аягына чейин түшүрбөйм деп убада берген. Жада калса өзүнүн кудайы үчүн бул инсан үй бүлөсүн жана жумушуну таштап чыгып кеткен. Бүгүнкү күндө бул инсан Индияда белгилүү жана муну ыйык адам деп билишет. А бул инсан болсо 50 жылдан ашса да чачыны кыркпай келет. Башына эмне ороп жүргөндүгүн көргөн инсандар албетте таң калат. Вьетнамдык Стран Ван Хэй өзүнүн башында узундугу 6 метр болгон чачыны ороп көтөрүп жүрөт. Албетте бул анча деле таң калтырбайт болчу. Эң таң калыштуусу чачыны жуубайт. Чачы кирдегендиктен чачынын эле салмагы 10 килограмм болуп калган. Эмне себептен бул кадамга барган деген суроону берип көпчүлүгүңүздөр кыйналып жатсаңыздар керек. Стран Ван Хэй 25 жашында чачыны кырктырганда бир өлүмдөн калган. Ооруп араң айыккан. Дал ошол окуядан кийин чачыны кырктырбоону туура көргөн. Бирок ошондой болсо да бул инсан 2010-жылы 79 жашында каза болгон. Албетте каза болгонго чейин чачыны кырктырган эмес. 70 жыл эч нерсе жебеген киши Йогин Прахмаджани Индия өлкөсүнөн болот. Негизи индиялыктар ар кандай диндерге сыйынгандыктан көпчүлүгү биз үчүн түшүнүксүз болгон кадамдарга барат. Бул инсандын айтуусу боюнча 70 жылдан бери сууда ичпейт, нан да жебейт. Албетте эч ким ишенген эмес. 2010-жылы атайын дарыканадан бир бөлмө берип, 2 жума ичи бул инсанды камерага тартышып текшеришкен. Жыйынтыгы 2 жума ичи нан да жеген эмес, суу да ичкен эмес. Жада калса дааратканага да барган эмес. Бул кишинин айтуусу боюнча анын кудайы тамаксыз жашоо берип келет экен. Дал ушул текшерүү эксперименттерин өткөргөн невролог Суткер Шах бул мен үчүн таң калыштуу бойдон калды деген сөзүн айткан. Достор, сиздердин оюңуздар кандай? Комменттерге жазып калтырыңыздар. Эгерде биз жеке оюбузду айта турган болсок, албетте бул нерсеге ишенүү кыйын. Көпчүлүгү жалгыз адамдар жок жерде, алыс бир жерде жашагысы келет, бирок көпчүлүгү кыялданып эле калып кете берет. Италиялык Маури Маранди 30 жылдан бери Буделли аралында жалгыз жашап келет. Бул инсан саякат жасап жүрүп, аралдын сулуулугуна суктанып, дал ушул аралда жалгыз жашоону туура көргөн. Бүгүнкү күндө өзүнүн таштан салган үйү бар жана үй жаныбарларда бар. Күн сайын зээрикпей тоолорго чыгып саякат жасап келет. Албетте жогорудагы айтылган инсандарга караганда бул инсандын жашоо шарты жакшы. Үйүндө электр энергиясы, китептери бар, жада калса телефону да бар. Мындан сырткары туристтер бул инсанга проводкалар кылып алып келип берип турушат. Кыз балдар тырмак өстүрүүнү жакшы көрүшөт, бирок Гиннес китебине кирген эң узун тырмактуу Крис Уолтон аттуу айымды көрүп барып деле таң калабыз. Эң биринчи болуп бул кыз кантип тамактанат же кантип жумуш кылат, эң башкысы дааратканага кантип барат деген суроолорду беребиз. Чындыгында бул таң калыштуу аял дүйнөлүк рекордду коюу үчүн 18 жыл ичи тырмагын өстүргөн жана 2011-жылы эң узун тырмактуу аял деп аталган. Анын тырмагынын узундугу жалпысы 6 метрден ашуун. Достор, эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого бир лайк коюңуздар, видеону башкалар менен бөлүшүңүздөр, Кыргызтоп каналына катталып, коңгурочонда басып коюңуздар. Ошондо биздин каналга чыккан кызыктуу видеолорду ар дайым биринчиден болуп көрө аласыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.